Түз эфирлерибизди учур маселеси программасы менен улантабыз. Мен Каныкей Бозгунов алып барам. Саламатсыздарбы? Кесип тандоо бул тагдыр тандоо деп айтылат мурдатан. Бирок азыркы заманда кесипти алмаштырып алууга же бир канча кесиптин ээси болууга мүмкүнчүлүктөр арбын. Деген менен Кыргызстанда 100 миңдеген жарандар жумушсуз катары каттоодо турат. Мына ушул жумушсуздуктун санынын өсүшүнө дагы ушул кесипти туура эмес тандоонун бир кесепети бар экендигин дагы адистер, эксперттер айтып келишет. Мындан улам бүгүнкү күндө ушул деги эле адамдын жашоосуна, өлкөнүн экономиканын өнүгүүсүнө туура кесип тандоо канчалык таасирдүү? Негизи эле бүгүнкү күндө кантип кесипти туура тандаш керек жана азыр заман талабына жараша кандай кесиптер престиждүү болуп атат? Ушул жана башка суроолордун тегерегинде бүгүнкү берүүбүздүн алкагында талкуу кылабыз. Биздин каналда болуп туруңуз. Талкуунун катышуучулары Азия өнүктүрүү банкы тарабынан каржыланган сектордун өнүктүрүү программасы инклюзивдүү өнүгүү үчүн көндүмдөр долбоорунун ишке ашыруу бөлүмүнүн адиси Аида Ажихожаева. Ошондой эле Социалдык камсыздоо министрлигине караштуу Бишкек шаардык иш менен камсыз кылуу башкармалыгынын башчысы Талантбек Жекшенов, Бишкектеги 97-кесиптик лицейдин директору Айзат Бусурманкул жана жарандык активист Табылды Муратбеков. Саламатсыздарбы? Студиябызга кош келиңиздер. Алгач убакыт бөлгөндүгүңүздөр үчүн ыраазычылык билдирем. Сөздү тоо теринен баштасак деп атам, анткени бардыгыңыздар ушул жогоруда айтылган биз бүгүн көтөрүп аткан маселеге тиешелүү адамдарсыздар, бардыгыңыздар. Сөзүбүздүн башында айтпадыкпы, бүгүнкү ааламдык бир өзгөрүүлөрдү эске алганда, техниканын мүнөт санап өсүп аткандыгын эске алганда, кесип тандоо адамдын жеке жашоосунда кандай ролду ойнойт бүгүнкү күндө? Ушул суроодон баштасак, Айда эже сизден баштайлыбы? Рахмат. Бүгүнкү күндө албетте жаштардын тагдырына кесипти туура тандоосу чоң өбөлгө түзөт өнүгүүсүнө андан кийинки. Биз эми ошо долбоордун алкагында ошо кесиптик окуу жайлар менен биргеликте иштешебиз. Анан ошол жерде буга чейин айтып келген мен бүгүнкү күндө кесиптик башталгыч кесиптик лицейлерде дагы ошол жогорку билимдүү жарандар келип кесипти туура эмес тандоонун жыйынтыгында бүгүнкү күндө келип окуп аткан фактылар бар да. Анан ошонун негизинде мен ойлойм бүгүнкү күндө ошо жаштарга туура кесип тандоо үчүн биз жол түзүп өбөлгө түсүп беришибиз керек да. Ушул сиздердин долбоордун алкагында ушул багытта иштер барбы? Биздин долбоордун алкагында биз мына ушул жыл сайын ошол жерде кесиптердин чемпионаты деп ошол жерге окуу жайлардын баарын жыйнап, кесиптик башталгыч жана орто кесиптик окуу жайларды жыйнап, ошол жерге окуучуларды жыйнап келип, мектептин бүтүрүүчүлөрүн, окуучуларды чакырат элек. Ошол жерде келип ар бир окуу жай кандай кесиптерге окутат, кандай адистиктерге окууну сунуштайт, ошолор менен келип таанышып кетсе болот да. Бишкек шаарында биз региондордун баарын камтыйбыз, региондордун баарында өткөзөбүз. Эң биринчиси Бишкек шаарында болот, Орус драма театрынын жанында, Дубовый парктын ичинде 26 апрелде болот да. Мен ошол жерде баарыңарды чакыра кетейин дегем. Ошол иш-чарабызга, ал иш-чарага эми жаштардын актуалдуу болгон жаш артисттери келет. Андан тышкары дагы башка иш-чаралар болот. Ошол жерде окуу жайлардын окуучулары өзүлөрү кандай жетишкендиктерге жетишти, эмне кылганды үйрөнүштү, ошолордун баарын көргөзүп беришет. Анан ошол жерде окуучулар дагы болот, ошол кесиптик окуу жайларда окуп аткан, алар дагы өзүлөрүнүн оюн айтып беришет. Эмне үчүн ушул кесипти, ушул адистикти тандашкандыгын, алардын өзүлөрүнүн жумуштарын эмне жасаганды үйрөнүшүт, ошолордун баарын көргөзүп беришет да. Анан кийин ошол жерде ойлойм биз ушундай шарттарда түзүп атабыз, баягы жаштар келип көрсө, ошол жаштар балдар менен сүйлөшсө, окуп аткандар менен кандай кесиптерди, кандай адистиктер сунуштап атканын көрсө, анан кийин кандайдыр бир туура кесипти, адистикти тандап алганга өзүнө шарт түзүлөт го. Максат кесипке багыттуу. Кесипке багыттуу. Талапбек мырза, айта турган сөзүңүз барбы? Сиз кандай жооп берет элеңиз ушул нерсеге? Кесип тандоо бүгүнкү күндө канчалык маанилүү? Адам жашоосунда, мисалы, өлкөнүн саясий коомдук тагдырында? Албетте бул кесип биринчиден адам баласынын өзүнүн ошол эмгеги менен акча таап, өзүн багып, үй бүлөсүн бакканга мүмкүнчүлүк бере турган иш болгондон кийин бул өтө жооптуу. Айрыкча ушул азыркы биздин учурда заманда жаш муунга абдан татаал маселе болуп атат. Анткени сиз жогоруда айтып кеткендей, бул азыр
кесиптердин өтө жаңы bir багыттары азыр мурунку заманда жок кесиптер чыгып келип атат. Азыркы ошол кесиптерге багыт алып ошолорду багындыруу өтө кыйын татаалдыкка турат. Анткени бул окуш керек аны. Жаңы кесиптин адистери, мисалы, чет элек бизге кесиптердин адистерин табыш кыйын. Мисалы, чет өлкөгө барып окуш керек дегендей. Ошонун негизинде биздин Кыргыз Республикасынын Эмгек социалдык камсыздоо миграция министрлигинин Бишкек шаардык иш менен камсыздоо башкармалыгынын базасында бизде ошол кесиптик багыт берүү борбору ачылган 2 жыл мурун. Бул Кыргызстандагы Германия эл аралык кызматташуу коомунун жардамы менен ошол иш менен камсыз кылуу жана көмөктөш кылууга жана кесиптик окутууга көмөктөшүү программасынын жардамында ошол борбор ачылган. Ал жерде биз мектептин 9-классын бүтүрүүчүлөрүн кабыл алып, ошол жерден тестирлөө өткөрөбүз, ошол жерден консультация беребиз. Бул тестирлөөнүн негизинде биринчиден ошол балдардын жөндөмдүүлүгүн, шыктарын аныкталат. Мисалы, кандай тармакка шыгы бар, бирөөнүкү музыкага, бирөөнүкү так илимдерге, бирөөнүкү биология, ушундай түрлүү эмелерине бала ошол тестти өткөндө өзүнүн кайсы тармакка шыгы бар экенин көрө алат да, алдын ала. Бул бүтүрүүчүлөр арасында 9-класстын бүтүрүүчүлөрүнүн. Анткени бул кесиптик тандоо бул 9-класстын бүтүрүүчүлөрүнө болот, жана кийин кесиптик орто билим алууга мүмкүнчүлүк берет. Андан тышкары бул борбордо биз жаланган ошол мектеп окуучулары эмес, азыркы учурда жумушсуз бизде каттоодо турган жарандар да келип өтөт. Өздөрү, мисалы, жогоруда айтып кеткендей, кесиби азыркы заманга талапка туура эмес, же азыркы учурда андай кесип жок болуп калса, мисалы, башка кесипке азыркы учурда, мисалы, тигүүчүлөрдүн эмес абдан талап болуп атат. Ошол жерде, мисалы, мен тигүүчүлүк эмет жөндөм барбы экен деп ошону аныктаса болот. Ошол жерден эле аныктап, анан окууга, бекер окууга мүмкүнчүлүк беребиз. Кыска мөөнөттүү курстарда окутуп, жаңы кесипке багыт берип, 70тен ашык кесипке биз багыт берип, ошол жерден окута алабыз өзүбүздүн базабызда. Бул республика боюнча жүргүзүлөбү? Бишкек боюнча, жалпы министрликтин ар бир аймактагы бөлүмдөрүндө ушундай эле эмелер көрсөтүлөт, кызматтар көрсөтүлөт. Азат айым, негизи акыркы учурда ушул мындай дүйнө жүзүндө айтылат да, ар бир 5 жылда айрым кесиптер жок болуп, кайра жаңы кесиптер пайда болуп атат деп, же мындан улам багы өзгөчө ушул кесиптик билим берүүгө басым жасалып, биздин билим берүү тармагында да ушундай болуп атпайбы? Бул багытта негизи абал кандай? Негизи сиздерде мындай кандай багыт берилип, кантип келип атат сиздерге багы окуйм дегендер? Азыркы учурда эми башталгы кесип билим берүү тармагында активдүү ошол кесип багыт тандоо боюнча чоң иштер жүргүзүлүп атат. Бирок белгилеп кетчү нерсе, бул кесиптей багыт боюнча иштер ошо жылдын башынан баштап эле жакын арадагы мектептер алар менен тыгыз байланышта план түзүлүп, жанагы ата-энелер чогулушуна барып, маалымат берип, туура тандоо боюнча. Мисалы үчүн биздин лицейди алсак, мурун биз мына былтыр 80 жылыбызды белгиледик, 42-жылы түзүлгөн. Анан 16 жылдан баштап уже бир тарапта, бир багытта иштебей, биз темир жолчуларды гана даярдабастан, мына заман талабына ылайык, рыногуна талабына ылайык биз жанагы жаңы кесиптерди чыгарганга азыр аракеттебиз. 18-жылдан баштап биз бүт кыска мөөнөттөгү бүт темир жолго, мисалы үчүн биз жалаң гана мисалы машинисттин айдоочусу, жардамчысы, күзөтчүсү деп эле даярдап жүрүчү экен мурун. Азыр болсо жада калса ошо электрогазосварщик болобу, ал да темир жолунда керек, жана автокрандын айдоочусу ал да керек. Жанагы барып ошо иш берүүчүлөр менен жана талабын сурап туруп, анан аракет кылып атабыз да, жана кыска мөөнөттөгү курстарды ачууга. Андан сырткары жана ата-энелер демекчи, ата-энелер менен көп
маалымат алмашып, андан кийин 1 жылдын ичинде окуучуларга кандай мүмкүнчүлүк беребиз, келип мастер-класс көрүүгө. Ошол эле мисалы үчүн газ электросварщик же жанагы ашпозчу кесиптеринен мастер-класс келип өздөрү колу менен жасап, темир жолго жана экскурсияларды уюштуруп, жада калса жанагы 1-июль балдарды коргоо күнүнө жакын арадагы бала бакчадан балдарды алып келип, кичинекей өздөрү кызыккан ошо кандайдыр бир жана пицца болобу, гамбургер болобу өздөрү жей турган, то есть кичине кезинен баштап биз жакшы туура багыт беришибиз керек да. Мен сурайын дегеним, сиз ошол нерседен байкап атасыз, мисалы сиздер темир жолчуларды даярдап атасыздар да, анан ошол нерсеге мындай өзүнүн калоосу менен ошол темир жолчун кесипке ээ болсо мен кайда барып иштейм, эмне жумуш кылам, мага жумуш барбы деген нерселерден мындай маалымат алып келишеби же кимдир бирөөлөрдүн түрткүсү менен, багыты менен эле келип калып атышабы? Эми биринчиден баса белгилеп кетиш керек, биринчиден жанагы династия деген болот. Көп жылдан бери ата бабасы темир жолчу болгон инсандар да бар да. Алар ушунчалык чоң бир желание менен келишет окуу жайга. Темир жолчу болот. Бирок арасында адашып келгендер да болот. Жок эмес. Келип 2-нчи курста жок бул менин кесибим эмес экен дегендер да болот, бирок ошол туура эмес кесип тандоо болуп эсептелет да. Ошол жолго барбаш үчүн жанагы ата эне үйдө туура багыт бериш керек. Өзү темир жолчу болсо темир жолчу бол деп кыйнай берген туура эмес. Ооба, туура эмес. Табылды, сиз көп жылдардан бери бүтүрүүчүлөр менен иш алып барып келесиз, жалпы республикалык тестирлөөгө даярдап жүрөсүз, ошолор менен иш алып барып жүрөсүз. Бизде азыр мындай жагдай кандай, бүтүрүүчүлөр мындай өз алдынча кесип тандап, кесиптен бир кандай кесиптер азыркы учурда талап кылынып атат деген нерселерден мындай кабары барбы же кандай абалда болуп атат биздин бүтүрүүчүлөр? Программага чакырганыңыз үчүн рахмат. Учурдан пайдаланып, бул өтө актуалдуу маселе болуп атат. Ушул боюнча да кайрыла турчу айта турчу сөздөр бар. Анан сурооңузга айта турган болсок, кесип тандоо профориентациялык иштер бүгүнкү күндө окуучуларыбыз үчүн, бүтүрүүчү класстар үчүн чын айтыш керек, жетиштүү деңгээлде жүрбөй атат. Мамлекет тарабынан да кылынып аткан иштер, улуу муундагылар, ата энелер, коом жалпы жолунан мындай өз жоопкерчилик мойнуңузга ала турчу иш да. Себеби мен өзүм мисалы мектеп бүткөнүм 10 жылдан ашык убакыт өтсө дагы кесип тандоодо кандай кыйынчылык болгон болсо бүгүн деле ошондой маселе. Мектепти бүтүп келген окуучулар, абитуриенттер эртең эле мисалы кайсы кесипти, кайсы факультет, кайсы университет тандаш керек экен мындай кыйналып келишет да. Биз эгерде мамлекет жаштар тарабынан эгерде мындай күчтүү адистер чыкпай аткан болсо, күчтүү кадрлар чыкпай аткан болсо, жаштарды күнөөлөөдөн мурун биз аларга шарт түзүп багыт бербей аткан үчүн өзүбүздү күнөөлөшүбүз керек деп ойлойм. Мен бул жерде айтканда бир мамлекет деле же ата эне эле эмес, жалпы коом бир жоопкерчиликти алышыбыз керек да. Себеби кесип туура тандаганда гана окуучу ошол студент тармагында мыкты адист болуп чыгат экен. Кесип сүйүп окуйт экен, ошол тармакта изденет экен, ийгиликтер жаратат экен да. Тилекке каршы сүйүп иштейт дегендей, тилекке каршы баягы түрдүү факторлордун таасири менен, ата энесинин таасири, коомдун таасири, белгилүү бир инсандардын айткан сөздөрүнүн таасири менен тандап алган кесиптердин аркасында кийин биринчи жыл эптеп окуйт, экинчи жыл болсо окуусун таштап калтырып коюп аткан учурлар көп болуп калат. Ошон үчүн бул жаатта жаштар арасында чындап өтө актуалдуу маселе. Мен мисалы ушул жерден айтып коет элем, мамлекет тарабынан мектеп программасына кадимгидей кесиптер боюнча программалар кириш керек, сабактар кириш керек. Десе баягы бир 10 жыл мурунку маалыматтар топтоп эле бир мындай бир тест башка түрүндө эле эмес, муну кадимгидей жыл сайын жаңыланып тургандай. Себеп дегенде мисалы 5 жыл мурун кайсы кесиптер актуалдуу болсо, бүгүнкү күндө башка кесиптер актуалдуу. И кошумча эле бир 2-3 жылдан кийин кесиптердин талаптары да такыр башка жака өзгөрөт. Себеп дегенде мисалы азыр технология ушунча өнүгүп атат. Элементардуу баягы GPT деп чыкты го мисалы. Бул искусственный интеллект, жасалма акыл эсе. Ошолордун аркасы менен мисалы көптөгөн кесиптер, профессиялар жоголуп кетиши ыктымалдыгын айтып атышат да. И ошого жараша эле коомдо, рынокто ошол кесиптерге болгон талаптар өзгөрөт. Ошон үчүн биз эгерде мисалы азыр мамлекет тарабынан кадрлык кризис, таңкыстык жок болушун кааласак, ошол үчүн биз артадан системдүү аракеттер кылыш керек. Эң биринчи кезекте мамлекет өзү бул жагынан иш алып барыш керек. Ошого жараша ата энелер, балдарга эң багыт бергизе турган, тарбия көрсөтүп турган, багыт көрсөтүп турган инсандар ошолор.
ошого жараша коомдогу мен айтат элем таасирлүү инсандар. Азыр биз убагында акын жазуучулар, мамлекеттик ишмерлер союзу убагында мындай багыт көрсөткөндө, а бизде бүгүнкү күндө баягы блогерлер кээ бирөөсү чындап жакшы таасирленип атат. Ошолордун таасири менен дагы кетип аткандар көп. Ошон үчүн ошолорду чакырып дагы аларга дагы бир мындай келе мамлекеттин үчүн, келечек үчүн бир иш болор деген сыяктуу, иш алып баралы деген сыяктуу бир иштер жүрүш керек деген ойдомун. Айдайым ушул багытты кантип жөнгө салсак болот? Мисалы айтып атпайбызбы, мамлекет тарабынан мындай мамлекет тарабы дегенде кайсы социалдык камсыздоо министрлиги, билим берүү министрлиги болуп атат да негизги багыттоочулар. Ушул нерсени кантип жөнгө салсак болот? Мындай кесипке туура багыттоо деген нерсени. Эми кесипке туура багыттоо боюнча мен ойлойм бул жерде маалымат берүү ишин жакшы жүргүзүш керек. Андан тышкары мен дагы токтолуп кетейин дегеним, биздин долбоордун алкагында бул жерде айтып кетпеди төмөндөгү жогоруда кесиптер бүгүнкү күндө өзгөрдү да. Кесиптердин ичиндеги көндүмдөр өзгөрдү. Технология өнүгүп атат, өсүп атат, жаңы технологиялар келип атат. Анан ошонун ичинде бүгүнкү күндөгү мурдагы кесиптер, мисалы үчүн мурдагы швеялар бүгүнкү күндө башкача технологиялар менен иштешет да. Ошон үчүн тигүүчүлөр 10 жыл мурдагы тигүүчү менен азыркы бүгүнкү күндөгү тигүүчүнүн көндүмдөрү ар башка. Ошон үчүн биздин долбоордун алкагында окутуу программаларын жөнгө салуу алкагында дагы иш жүргүзүп атабыз. Бүгүнкү күндө кесиптик стандарттар деген бар да. Бул кесиптик стандартта иш берүүчүлөр ошол кандайдыр бир кесиптер боюнча, адистиктер боюнча ал эмнени кылганды билиш керек жаранда. Кандай көндүмдөргө ээ болуш керек, ошолорун көргөзүп берет да. Андан кийин окутуу программаны ошол иш берүүчүнүн талабынын негизинде түзүп, анан ошол программаны түзгөндөн кийин, окутуу программасын түзгөндөн кийин ошол жаңы окутуу программа менен окуучуларды даярдаганга багыттап атабыз да. Окуу жайларды, биздин пилоттук окуу жайларды биз эмне үчүн муну кылып атабыз? Анткени бүгүнкү күндө эмгек рыногунда ошол иш берүүчүнүн талабына ылайыктуу кылып даярдасак, ошол бүтүрүүчүлөр ишке орношуп кетүүгө чоң өбөлгө түзүлөт да. Андан тышкары бул жерде баягы айткандай кесипти тандоо боюнча биз ойлойбуз эми баягы ата эненин көп салымы бар да бул жерде. Бүгүнкү күндө албетте маалымат берүү, коомдо маалымат берүүнү жогорку деңгээлге чыгарыш керек. Анан ошонун негизинде мен жана айтып кеткендей, ушундай ар бир региондордо ушундай эми бул бир жолку иш чара болсо дагы баягы азыр бүтүрүүчүлөрдү чакырып эметкенге ушундай маалымат берүү иш чаралары көп жүргүзүлсө, мен ойлойм жаштар дагы, ата энелер дагы катышса, андан кийин туура кесип тандоо мындай өбөлгө түзүлөт го деп. Сиздер мындай кыска мөөнөттөгү баягы окутуу курстарынан өткөрүп атасыздарбы? Биздин долбоордун алкагында биз кесиптик лицейлерди 17 кесиптик лицей, андан тышкары 17 орто кесиптик окуу жайлар, колледждер да, кыскасы айтканда. Ошолор камтылган, ошолорго биз көмөк көрсөтөбүз окуу процессин оңдоп түзүүгө, андан тышкары окуу жайдын инфраструктурасын оңдогонго, ал жерде жаңы оборудование, жаңы мебелдерди коюу боюнча ушундай жардамдарды көргөзөбүз. Андан тышкары ошол программаларды да жөнгө салуу боюнча, ошол программалар ошол жерде кесипке окута турган программалардын баары иш берүүчүлөрдүн талабына жооп берсин деген шарттарды түзүп беребиз да. Бизде жооп береби азыркы учурда ошол профессионалдык лицейлердеги, мисалы мен жакында эле уктум, кайсы бир ушу лицейде кээ бир мындай факультеттерди жапканга туура келип атыптыр да, демек суроо талап жок. Бүгүнкү күндө биз ошо долбоордун алкагында дагы ошо окуу жайларга дагы методика түзүп бергенбиз да. Ал жерде локалдык эмгек рыногунда ошол окуу жай өзү билиш керек да, ошол эмгек рыногунда кайсыл кесиптер, кайсыл адистиктер актуалдуу болуп атат. Анан ошол кесиптерге, адистиктерге окутуш үчүн аларга да көмөк көргөзүп атабыз. Балким эми ошол эмгек рыногунда эми биз билбейбиз, биз пилоттук окуу жайлар менен иштейбиз, балким ошол эмгек рыногунда актуалдуу эмес кесиптер, кесип болсо балким жабышкандыр да. Ал жерде эми көп шарттар бар да. Эгерде ошол кесипти, адистикти окуп бүткөндөн кийин балдар ишке орношо албаса, ошол эмгек рыногунда ошол адистик кесип боюнча иш берүүчүлөр ишке албаса, албетте ал кесип же адистик актуалдуу эмес болот да. Жаңылануу барбы мында? Жаңылануу албетте методологиянын негизинде пилоттук окуу жайлар өзлөрүнүн сунуштап аткан программаларын карап чыгып атышат да. Бүгүнкү күндө эми баары эмес, но кадамдан кадамга өнүгүп бар. Макул. Ушул жерде туура айтасыз, Айдайым. Мындай да, мына биздин системада дуалдык система киргизилген да. Ошол жаңы метод. Анткени бир эле теорияны окууга отура бербестен, теория 30% болсо, андан
калган пайызыны ошо жумуш берүүчүлөрдө өтөт. Ошол жумуш учурунда, практика учурунда балдар өзүнүн мүмкүнчүлүктөрүн көрсөтө алат. Мисалы, мен темир жол багытын тийбейм, анткени ал стратегиялык. Бул мисалы ашпозчу башка кесиптер боюнча, биздин система боюнча, дуалдык окутуу боюнча аябай жакшы кетип атат азыр. Бул башынан эле ушундайбы же кийин акыркы жылдары? Акыркы жылдары. Анткени бул иш берүүчүлөргө чоң мүмкүнчүлүк. Жөнөкөй эле алсак, ашпозчу мурун кадимкидей эле духовой шкаф колдончу, ар бир ресторандарда, азыр болсо параконвектор. Аны окуу жайда ошол параконвектор болбосо, окуу жайда кандай мүмкүнчүлүк болот, ошону кантип иштетишти. Ошон үчүн келишим түзүп алып, биз тыгыз байланышып, иш берүүчүлөр жакшы дароо иштеп кеткенге дагы мүмкүнчүлүк болот да. Өткөндө социалдык камсыздоо министрлиги ушу бизде эмгек рыногунда эмгек күчү жетишпей аткандыгын айтты да. Бул боштук эмнеден улам пайда болуп атат? Туура айтасыз, азыркы учурда ушундай таңкыстык пайда болуп, биз дагы ошол нерсени чечүүгө болгон күчүбүздү жумшап атабыз. Анткени чындыгында бизде жумуш жарандардагы катталган саны, мисалы Бишкек боюнча карасак 6000ден ашуун жаран бизде каттоодо турат, жумуш издөөчү катары. Анан ошол эле учурда бизде азыркы жумуш берүүчүлөрдүн ар кайсы азыркы учурда талап болгон кесиптерден бир 1000ден ашуун вакансия толтура албай атабыз. Мисалы, ошол эле азыркы учурда эң талап болгон тигүүчүлөр, техникалык кесип багыттагы кесиптер, курулуш тармагынын адистери, ушунун баардыгын биз камсыз кыла албай атабыз. Анткени чындыгында эң күчкө толтурган, кесипке эме ала турган биздин жарандарыбыздын көбү азыр миграцияда тышка чыгып кетип атпайбы? Миллиондон ашыгыраак жараныбыз миграция жүрөт. Анын басымдуу көпчүлүгү ишке жарамдуу кесиптин ээлери да. Акчанын эмесинин артынан кечкен шарттарына байланыштуу. Анан ошолордун ордун толуктоо чындыгында өтө оор болуп турат. Ошондуктан биз азыр өзүбүздүн окутуу борборлорунда жумуш берүүчүлөрдүн буйрутмасы менен окутууга уже ошондой методика өтүп атабыз да. Мисалы, жумуш берүүчү мага могу багытта 15-20 адис азыр тез арада керек десе, биз ошол жарандарды, бизде турган жарандардан же бир кулактандыруу берип, ошолор чогултуп, бир 10 группа кылып, анан ошону бир тайпа кылып окутуучу биздин провайдердин базасында кыска мөөнөттө окутуу жүргүзүп, анан бизде азыр дагы ошол жаштардын стажировкасы деп дагы жаңы инструмент киргизип атабыз. Ошол жумуш берүүчүнүн базасында окутууну бүткөндөн кийин ошол жерде стажировка өтөт. Мындайча айтканда, ошол балалар ошол жерден такшалып, адис катары ошол кесипти алып бара алабы, ошол жерде иштеп кете алабы. Жумуш берүүчү дагы сынайт, бала да сыналат, адис дагы өзү сыналат. Эгерде 3 айга чейинки мөөнөт стажировка өтөт, стажировка учурунда бизде коомдук акы төлөнүүчү иштер линиясы боюнча 1800 сом акча төлөнүп турат ай сайын. Анан ошол 3 айдын ичинде эгерде кесипке ошол өзү эмесин алып кетсе, жумуш берүүчү өзүнө жактырса, ошол стажировкадан кийин түз эле ошол жумушка алып калат. Эгерде болбосо, кайра мисалы башка окууга эметсе болот. Андан тышкары биз азыр кезеги менен бош орундар жана кесиптер жарманкесин өткөрүп атабыз. Бул да биздин бир инструменттерибиздин эң таасирлүү инструменттерибиздин бири. Муну айта кетсем, үстүбүздөгү жылдын 28 апрелинде чоң жарманкени камдап атабыз. Буюрса биздин жанакы Кооператив атындагы Кыргыз улуттук сүрөт музейинин алдында аянтчада, чоң ачык аянтчада 28 апрель күнү жалпы республикалык ошол бош орундар жарманкесин өткөрөбүз. Бул жыл сайын өткөрүлөт, Жылына 2 жолу өткөрөт. Азыр апрель айы как раз бүтүрүүчүлөр, мектеп бүтүрүүчүлөр, окуу жайын бүтүрүүчүлөр бардыгы ошол жакындап келаткан маалда ошол кезде биз ал жерге, ал ачык аянтча, ал жерге жумуш берүүчүлөр өздөрү келип, учурда өздөрүнө талап эмелерин сунуштайт. Жумуш издөөчү түздөн түз ошол жерден өзү маалымат алып, консультациясын алып,
балким бизде ошондой жарманкелерде мындай тез собеседование өтүп, мисалы сезондук жумуштар да башталып атат да, ошондой жумуш берүүчүлөр болсо сезондук жумушка ошол жерден эле орношууга мүмкүнчүлүк алат. Андан тышкары окуу жайлар, жогорку окуу жайлар, кесиптик окуу жайлар келип, ошо өздөрүнүн окутуучу баягы кесиптерин сунушташат. Мектеп бүтүрүүчүлөрүнө мисалы эртеңки күнү баягы кесипке кайсы эмеге кесипке окусам деп мектеп бүтүрүүчүлөрү баягы эметип турат да, ошолорго дагы маалымат болот. Өздөрүнө кийинки ошол кадамына дагы бир биз жөрөлгө мүмкүнчүлүк түзүп беребиз да. Анан негизги эле ошол азыркы учурда биздин жумуш берүүчүлөрдүн азыркы учурдагы шартка жараша талабын камсыздоо мүмкүнчүлүгүн биз баардык колдон келгенибизди издеп атабыз. Демек бул боштук эмгек рыногундагы боштук бул ошол азыр заман талап кылып аткан, эмгек рыногу талап кылып аткан кесиптерди даярдай албай атканыбыздан болуп атат да, адистерди даярдай албай чыгара албай атабызбы? Көбүн эсе бизде эми баягы көмүскө экономикада бар да, аны да эске алсак, анткени жарандарыбыздын көп басымдуу бөлүгү ошол көмүскө экономикасында иш менен камсыздалып, анан ачык метилбейт да, аныкталбайт да. Анан ошондуктан адистердин көбү ошондойдо, жарымысы ошондой болсо, жарымысы миграцияда, калгандары ар кандай шарттар менен башка кесиптердин ээлери болуп эметип жүрөт да. Бирок биз ошол жана жогоруда айтып кеткендей, кайра кесипке багыт берүү, башка кесипке окутуу жолдору менен ошол колдон келген адистердин азыркы учурда талабын Табылды, сиздин баамыңызда азыркы учурда ушул жаңы мындай пайда болуп аткан кесиптер жөнүндө бизде мындай канчалык деңгээлде иш жүргүзүлүп атат? Ушул жаңы кесиптерди даярдоо, ошого балдарды, бүтүрүүчүлөрдү тартуу, багыттоо боюнча мындай артта калган жокпузбу? Анткени заман өтө тез өзгөрүп атат да азыр. Туура. Бул жагынан чындап эле артабыз. Мисалы бир убактарда башталган тенденция азыр деле ошол баягы эмесин жогото элек, экономистке тапшыруу, юридикалык кесипке тапшыруу дегенчи. Дагы деле бар, ошол. Дагы деле бар. Бирок чынына келгенде азыр биякта агайыбыз айткандай, мисалы кайсы тармак болбосун таңкыстык бар да. Кадрлык кризис. Ошол эле баягы эмгек рыногунда болсун, мамлекеттик кызматта болсун, бардык тармак карабайлы, баягы кадровый кризис себептенде күчтүү адистерге муктаждык бар. Азыр айтып өткөндөй эле экономист, юристтер көп деген күндө, бирок экономикабыз өнүккөн жок. Кадрлар чыкты да, бирок өнүккөн жок. Же болбосо Кыргызстандын эл аралык сотторго чыкканда биз башка өлкөлөрдөн келип адистерди жалдап, миллиондоп акчалар ошо жака кетти. Болбосо юристтерди коргош керек эле да. Ошол сыңары эле бүгүнкү күндөгү баягы рынокто талап бар, бирок мисалы биздин жарандарыбыз миграцияга чыгып атканы бул менимче биринчиден себеби сапат маселеси. Бизден жогорку окуу жайлар, кесиптик окуу жайлар башка жерлерден адистер чыгып атат, билим алып атышат, бирок сапат жагынан маселе болгондуктан ошон үчүн баягы миграцияга кетип, же болбосо иштесе дагы сапаттуу результатка иштей албай аткан ошондон. Ал эми бүгүнкү күндө заман талабына ылайык биз кетип атабызбы дегенди айта турган болсок, бир тойло артта болуп өкүнүчтүүсү. Бул жагынан эң эле негизгиси биз маалыматтык жактан биздин бүтүрүүчүлөргө, келечек ээлери болгон жаштарга жетиштүү маалымат жеткизе албай атабыз. Элементардуу, мисалы ошол IT технология мисалы аябай өнүгүп атпайбы бүгүнчө. Мисалы 5 жыл мурун экономисттерге талап жогору болуп, анан белгилүү бир сандагы экономист чыккандан кийин ар рынок толуп калат да. Бүгүнкү күндө мисалы IT тармагына талап жогору, бирок мисалы ошо бүтүрүүчүлөрдүн тең жарымы деле айтичник болуп кете турган болсо, алга болгон талап жогору болуп кете берет. Себеби алардын рыногу Кыргызстан эмес, ал дүйнө жүзү да. Ошон үчүн биз багыт берүүдө да ошондой сыяктуу баягы өзгөчөлүктөрдү эске алып көрсөтүшүбүз керек да. Жана сөзүм башында айттым, мамлекет тарабынан жетиштүү иштер жүргүзө албай атабыз мамлекет тарабынан. Экинчиден ата-энелер дагы багыт берүүдө аксап атабыз бул жагынан. Ата-энелерде өзүнүн маалыматы жок болуп атат да, кесиптер тууралуу. Мисалы Гапур Мадаминов агайыбыздын өткөндө эле биякта интервью берди го. Жакшы бир эмеси бар, китеби бар. Дасторкон четиндеги университет дегенчи. Мисалы элементардуу айыл жергелеринде күнүгө эртең менен, кечкисин ата-эне балдар менен чогуу отуруп тамактанат да. Бирок тамактануу учурунда көбүнчө мисалы балага багыт бере турган сөздөр эмес, башкача өңүттөгү сөздөр келет да. Ошол сыяктуу биз идеологияны жайылта турган болсок, мен Гапур Мадаминовдун Дасторкон четиндеги университеттин. Ошол мисалы китепте ар бир тамактануу убактысы бир темага белгиленген да. Мисалы ошол жерде кесип тандоо боюнча бир тема кете турган болсо,
балам келечекте ким болосуң, кандай адис болосуң деген сыяктуу темалар кетип болмосо, баланын өзү ачылып, балким чындап баягы күчтүү адистер чыгышына себепчи болмок. Же эч болбоду дегенде баягы өзүн издеген, турмушта бир жолун тапкан адистер чыкканга себепчи болмок да. Ошон үчүн анан бүгүнкү күндө ошого жараша маселелер чыгып аткан ошондон. Бизде бүтүрүүчүлөр азыр мисалы кайсы кесиптерге кызыгат? Сиз айтып атпайсызбы? Баягы экономист болом, юрист болом, же болбосо ата-энеси темир жолчу болсо темир жолчу бол дейт, доктор болсо доктор бол дейт деген сыяктуу нерсе кала элек деп атпайсызбы? Бирок мындай бүтүрүүчүлөр арасында мындай түшүнүк кандай да? Бир нерсени айтайын, бизде балуулук маселеси чоң роль ойноп атат. Бүтүрүүчү класстар мисалы, то есть бүгүн экономикалык шартта, рынок экономикасында жашап атканда бүтүрүүчүлөр дагы кайсы бир деңгээлде ким колунда бар болсо, ким таасирдүү киши болсо, ошолордой болгон адамга аракет кылышат да. Элементарды бир кездерде мисалы депутат болом дейби. Депутат болом дегендер көп болуп кеткен. Ошолчо рекетчиликке багыттагандар да көп болуп кеткен. Себеп дегенде коомдо таасирдүү ошол болгон. Акыркы үлгүдөгү машина менен ошол жүрөт. Ошолор кишилердин сөзүндө өтүмдүү дегендей. Анан бизнесмен болом дегендер да көп болуп кеткен. Мисалы акыркы 1-2 жылга чейин педагогикалык кесипти тандагандар азыраак болчу. Көп болушу мүмкүн болгону баягы жалпы республикалык тестирлөөдөн азыраак балл алып калгандар, же болбосо башка кесипке өтпөй калгандар келип туруп акыры келип туруп мен мугалим болушум керек экен деген сыяктуу болуп калган да. Ошон үчүн бул баалуулук маселеси чоң роль ойнойт. Биз бул жаатта деген биз мисалы илим билим менен өзүнүн эмгеги менен ийгиликке жеткен адамдарды коомго алып чыгуу өтө чоң роль ойноп атат азыркы учурда. Биз мисалы кечээ эле Нарын облусунун Кочкор районуна барып келдик, ушу туура кесип тандоо боюнча, туура кесип келечектин кепилдиги деп окуучулар менен жолугушуу болупчу. Анан ошол жолугушууда айттык мисалы кайсы кесип тандасаңар дагы ошол кесиңердин мыктысын боло турган болсоңор, келечекте өз ордуңарды таап кете бересиңер. Болгону ошого жараша мисалы издениш керек адам да. Анан бизде айтишниктер жакшы кетип атыптыр, айына $2000 табат экен деп туруп айтиге тапшырып кетип аткандар көп. Бирок ал жердин адамдын табиятында жок болсо, ал кесипти тартып кете албайт да. Майын чыгара албайт. Майын чыгара албайт. Бул жагынан ошо артарап иш алып барыш керек деп ойлойм. Жөн эле азыр биз чек койбошубуз керек балдарга. Мына ата-энеси бир эле кесипте өмүр бою бир кесиптин ээси эле болбош керек бала. Туура. Жана ата-эне айтыш керек. Мына сен 9-класста бүттүң, сенде мүмкүнчүлүгүң бар. 2 жылдын ичинде мына быйыл биздин системага ошо 3 жыл окуган окуучулар 2 жылдык болуп калды. Бул эмнеси менен жакшы? Өзүнүн эле курбулары менен бүтөт. 11 бүткөндө эле. Ошондой эле ОРТге катышууга мүмкүнчүлүгү бар. Андан кийин бир дипломдун ээси болуп туруп, экинчи мүмкүнчүлүгү бар жогорку билимдүү болушка. Диплом бериле турган болуп калды. Ооба, мына аттестат дагы диплом дагы бериле турган болду 2 жылдын ичинде 9-класстын базасында. Бул эң жакшы жетишкендик биздин системада азыр. То есть биздин окуучулар бир гана кесип менен чектелбестен ата-эне айтыш керек, сен мында көр. Эгер өзүң багытыңды таап кетесиңби 2 жылда иштегенге мүмкүнчүлүк бар. Биздин мына системанын дипломдору менен бир гана биздин мамлекетибизде эмес, башка ушул чет аймактарда иштегендер көп, ийгилик жараткандар көп, окуучулар бар да ошондой. Андан сырткары бир гана биздин жогорку билим окуу жайларында эмес, биз Россия Федерациясы менен келишим түшкөнбүз. Мисалы үчүн Хабаровск, Санкт-Петербург темир жол окуу жайлары менен былтыры биздин биринчи бүтүрүүчүлөрүбүз кызыл диплом менен бүтүп келген окуучулар болду. Жогорку билим алып келип атат. Жогорку билими бир гана аны менен да чектелбестен жана кыска мөөнөттөгү башка кесипти да алышы болду. Жана айтышник деп атпайсызбарбы? Кыска мөөнөттө аны деле алыш керек. Чек жок. Кошумчалап койсоңуз. Бул киши туура эмес багыт болуп калбайбы деген дагы ой кетет да. Анткени мен бир канча кесиптин ээси болом деп жүрүп өзүн таппай да калышы мүмкүн да. Менимче биринчи кезекте окуучуга маалыматтык базасын чыңдап бере турган болсок, ошол эле мектептен, ата-эне, коом жактан мисалы телевидение аркылуу анан эркин кое турган болсо, балким бирөөсүн көрөт, кийин экинчисин көрүп кетет. Алып кетсе бул баягы маалымат болсо тандап кетер туура жагынчы. Бизде баягы эч кандай маалыматы жок эле анан тияка барып сүзүлөт, аяк жакпай калды, бияк болот, анан барып эле анан аякта жакпай анан кара жумушка кирип кетет атпайбы? Анан бүгүнкү талап мисалы заман талабы ушундай болуп калды, 5 жылдык же 6 жылдык окуш шарт эмес. Эжекебиз айтып өткөндөй эле 1 жылдап, 2 жылдап эле кесиптин ээси болуп чыгып, ошол тармакта иштесең боло турган болот да. Мисалы, менин өзүмдүн эле карындаш инелерим бир окуу жайга тапшырган, жогорку Манас университетине, Кыргызстанда мыкты университеттердин бирине. Анан ал оякта 5 жыл окуп жүргүчөктү мен бияктан башка кесипти 1 жылда окуйт экенмин дагы, ошол айтини
тандады да окусын таштады, азыр IT менен окуп атат. 1 жылдын ичинде тиякта 4 жыл окуганга караганда, мисалы IT-ни өздөштүрүп туруп мен акча таап кетсем болот экен. Эгер ошол нерсеге шыгы болсо, шыгы болсо, албетте биз дагы эми жогорку сөзсүз эле жогорку окуу жайына окубай койгула деген чакырык жок. Бул жерде ооба каалоосу болсо, эгерде ошондой кесиптерге бүгүн заман талабы ушундай болуп калды, интенсив өтүп кеттик да. Баягы Советтер Союзунун убагындагы система 5 жылдык билим берүү системасында болсо, баягы план менен берип туруп анан бир адис чыгарчы да. И адис чыккандан кийин ага жараша эмгек кыргынгы даяр болчу, иши даяр, жашоосу даяр, баягы айлыгы менен чыгачы. А бүгүнкү күндө мисалы 5 жыл окуйсуң, окугандан кийин жумушуң барбы же жокпу ал суроо болуп атат да. Ошого жараша акыркы жылдагы бүтүрүүчүлөр дагы ошолорду көрүп туруп, андан көрөкчө мен кыска убакытта результат көргөзө турган кесиптерди тандайын деген бир багыт басымдуураак болуп барыштады да. Ошол эле IT-ни айталы, кыска мөөнөттүү биякта курстарды айталы. Бул жаатында да ошо айтайын деген нерсе, мен баягы бүтүрүүчүлөргө, көрөрмандарга мындай чакырык таштабайм. 5 жылдык, 4 жылдык окуудан баштапкыла деп айтпайм. Бирок тандап атканда туура тандаш керек. Балким 4 жыл окуй бергенден көрөкчө, балким 1 жыл, 2 жылда окуп туруп, иштеп, кошумча кийин окуп уланып кетсе боло тургандай кесиптер тандаш керек. Бизге бөлүнгөн убакыт соңуна келип бара жатат. Айдайым эми сөзүнүн жыйынтыгында ушул азыркы бүтүрүүчүлөргө өтө мындай чындап айтканда ата-энелер тарабынан дагы, коом тарабынан дагы, мугалимдер тарабынан дагы мындай кеп кеңеш бере турган учурда кесип тандоого кантип ушундай балдарды туура багыттай алабыз? Бүгүнкү күндөгү талап кылынып аткан кесиптерге ошол эле учурда боштукту толтуруу максатында Бүгүнкү күндө эми мен сунуштайт элем ата-энелерге, бүтүрүүчүлөргө ошол окуу жайлардан, ресурстардан, маалымат ресурстары бизде абдан көп. Андан тышкары бизде маалымат сунуштап атабыз. Мына биздин коллегалар айтты, 29-нда иш-чара болот экен, 26-сында биз чакырабыз. Ушул сыяктуу иш-чараларга катышса, маалыматтарды карашса, анан ар бир окуу жайда мына орто башталгыч кесиптик билим берүү системасында мына кесиптик лицейлерде бүтүрүүчүлөрдүн 75% ишке орношот да. Ошол дагы жакшы көрсөткүч деп ойлойм да. Ошону да карап көрүшсө ата-энелер, бүтүрүүчүлөр. Андан тышкары орто кесиптик билим берүү окуу жайлары бар, колледждер. Ал жерде дагы ошо кыска мөөнөттө кесипти алышат, документтердин баарын алышат. Ал жерде дагы бүткөндө окуу жайга бүткөндөн кийин ишке орношуусунун деңгээли жогору да. Андан тышкары жогорку окуу жайларда да албетте эми бардыгы эмес, бирок белгилүү бир багыттар боюнча да ишке орношуусу жакшы да, бирок бардыгында эмес да. Ошон үчүн ушундай маалыматтарды көп карап чыгышса, ата-эне эми бүгүнкү күндө мен ойлойм эң чоң ответственность бул ата-энелерде да. Ата-энелер карап ошо балдарына туура багытты тандаганга көмөк көрсөтсө. Андан тышкары биз өзүбүздүн иш-аракеттерибизди жүргүзүп атабыз. Ушундай чоң маалыматтык иш-чараларды өткөзгөнгө ар бир региондордо болот. Ушу майдын 25-ине чейин биздин долбоордун алкагында каржыланып бүт региондордо ушундай кесиптик фестивалдар өткөзүлүп келет. Ал жерде окуу жайлар, орто жана башталгыч орто кесиптик билим берүү окуу жайлары катышат. Бүтүрүүчүлөр да катышат. Ошол жерге дагы барып, региондордо дагы маалымат алсаңыздар болот. Талантбек мырза, кантип биз баягы бүтүрүүчүлөргө кандай кеңеш берсек болот туура кесип тандоодо? Табылды мырза айткандай, акчасы көп же болбосо бүгүн престиждүү болуп аткан кесиптерди тандаш керекпи же кандай кылыш керек бүтүрүүчүлөр? Ооба, бул өтө мындай жооптуу тандоо болот, анткени ошол жаш муундун келечегине чоң из калтыра турган. Ошондуктан мен жогоруда айтып атпаймынбы, биздин багыт берүү, кесиптик багыт берүү борборубуздан тест өткөндөн кийин ошол тесттин жыйынтыгы кагазга эме болуп чыгып берет да, распечатка алып беребиз. Анан ошол жерде баланын бардык көндүмдөрү, кандай жөндөмдүгү бар экен, эмелердин бардыгы чыгат. Ошону окуп атканда мындай мен өзүм байкап турам да, кадимкидей кызыгып окушат да, ошондо көп балдар ошол жерде өзүнүн шыктарын, жөндөмдөрүн биринчи көрүп атканын байкайсың да. Анткени бул эми жаш бала оюнда азыркы заманда эмне көп, интернет көп, көбүнесе жанагы социалдык тармактарда эле отуруп көп эме. Тиги жерде тест бир 25-30 мүнөттүк тест, ошону өткөндөн кийин жанагы жыйынтыгын окуганда жөн эле өтүп коюп баланча бал алдың деп койсо деле ага маани бербейт да. Бул жерде бардык ошол жөндөмдүүлүктөрү бардыгы жазылат да. Кандай кашыгы бар экен, кандай эмеси бар экен. Ошону окуп атканда кадимкидей уже көз карашымды эмете баштайт. Анан ошол кагазды мисалы үйүнө алып барып ата-энесине көрсөтсө деле, мен ойлойм ошо ата-энеси деле ошону окуп келечекте мисалы жөн эле барып жогорку билим аласың, юрист болосуң же экономист болосуң дебей, 10-дун бир 2-3 жок дегенде ошол ата-энеси менен чогуу макулдашып, ошол жердеги баланын жөндөмүнө карата кесипке багыт берсе, бул да болсо уже ошол кадамга, ал кийинки кадамга бир жакшы
туура кесип тандоого багыт болот го деп ойлойм. Анан албетте заман талабына ылайык акысы жогору кесиптерди алуу дагы бул өтө жакшы нерсе. Азыркы учурда баягы дүйнөлүк тенденция soft skills деп, жанагы жумшак кесиптердин, чектеш кесиптерди бир убакта чогуу үйрөнүп эле базалык негиздерин үйрөнүп, акырын бир 2-3 кесип, көп кесиптин ээси болууга мүмкүнчүлүк жаралат да. Анткени бизде азыр интернет заманы, онлайн окуп таанысаң болот, керектүү материалдарды интернеттен издеп таап алсаң болот, андыктан мүмкүнчүлүк көп. Ошондуктан эң эскиси ошол бала ошол кесипке болгон өзүнүн жөндөмүн карап, анан ошого туура багыт алып, күчүн анан эле болбой эле ушуну оку дегенде эле окуй бербей, кичине эметпей баратабы, ошондой чектеш дагы бир кесиптин эмесин окуп көрүш керек, мисалы. Анан ошентип жанагы soft skills'тин негизги эмеси ошондой болот. Эң бул баягы ата-энелердин кулагына күмүш сырга, Айзат айым, жыйынтыктоочусу сизге. Мен ошол бүтүрүүчүлөргө кайрылып кетким келет. Биринчиден, жогорудагы айтылган маселелердин баардыгы актуалдуу. Мен мына рахмат айткым келет, жана маалымат, иш-чараларды уюштуруп бергениңиздерге. Бул бир ошол жерге окуучулар кирет, бирок ата-энесиге жеткизип билиш керек. Ушул аренада жана окуучуларга чоң мүмкүнчүлүк түзүп берилип атат. Мисалы, ашпозчу болобу, башка кесип болобу, ошол жерде азыркы учурда окуп аткан окуучулар колу менен жасаганы аларга ошол бир мүмкүнчүлүк берилет да, жасап көрүүгө. Бул меники эмес, барбы жокпу деген. Бул бир. Экинчиден, жанагы бүтүрүүчүлөр эми ата-эне жөнүндө айттык, туура. Жогорку билимдүү болгон эң жакшы. Бирок жогорку билимдүү качан эң мыкты адис болот? Жумушчу адистеринин жумушун билсе да, келечекте мисалы бир жерде жетекчи болсоң деле, сен ылдый жактагы сен колуңда иштеген кишилердин жумушун билсең, сен мыкты болосуң деген да. Ошон үчүн биринчи ушу баштапкы кесиптик билим берүү системасынан башташ керек деп ойлойм. Мына 9-класстын бүтүрүүчүлөрүнө аябай чоң мүмкүнчүлүктөр түзүлүп берип атат. 2 жылдык окуу, жана мына былтыртан бери бизге электрондук вариантта бизге тапшырса болот. Edugov кейжиге кирип эле, сайтка кирип эле, жана үйдө отуруп эле, маалыматты алып эле, жанагы интернет булактарынан бүт ар бир окуу жайда азыр Instagramда, Facebook'та, сайттарында бүт маалымат жайгашкан. Жакшы, Талдым мырза, кыскача жыйынтыктоочу суроо. Жыйынтыктоочусуз бүгүн жакшы эфир болду. Рахмат чакырганыңыздарга. Айтып коет го, адам жашоосунда эки нерсени тандаш керек дейт. Тандоодо жаңылбаш керек дейт. Биринчиси бул ошо өмүрлүк жарың болсо, экинчиси өзүңүн кесибиң дейт. Анын сыңарындай ошо бүгүнкү биздин бүтүрүүчүлөргө да кайрыларыбыз, ушул маселеге аябай олуттуу келиңиздер, чындап издениңиздер деп. Анан бул маселеде мисалы мамлекеттин келечегин көргүн келсе жаштарына кара деп көп айтабыз. Анын ичинде ошо кандай жаштарга караш керек дегенде, билимдүү, мекенчил, башка бир канча эмелер айтабыз. Анан ошонун ичинде бир критерий бар, өз кесибин туура тандаган жаштарга караш керек. Себеп кесибин тандап, туура тандап, жакшы окуп, умтулган жаштар болсо мамлекеттин келечегин курат. Ошон үчүн бул жаатта мамлекет тарабынан, тактап айтканда, Билим берүү министрлиги биринчи кезекте, ошого жараша Эмгек социалдык өнүктүрүү министрлиги бул жаатта толук бир системди иш алып барса деп тилек кылабыз, биз да жардам берген. Экинчиден, ата-энелер балдарын угуш керек. Кеңешиш керек, сүйлөшүш керек, ичин ачыш керек. Себеби балам сен бул кесипке тапшыр деп эле таңгылай бериште болбойт, же болбосо өз эркине да коюп коюш болбойт. Ошон үчүн ата-эне дагы баягы жоопкерчилик алыш керек. Ал эми бүгүнкү баягы өнүккөн заманда, технологиянын заманда биз бактылуу муунбуз, өтө мындай керемет учурда жашап жатабыз да. Баардык маалымат колубузга жеткиликтүү. Ошон үчүн бүтүрүүчүлөр дагы мамлекет ата-энелер күнөөлөп отура бербестен өз алдынча да издениш керек. Себеп мен элементарь, мен мектепти бүтүп атканда ушу Instagram, Google'га кирип алып эле как правильно выбрать профессию деп издеп атып, ошону толтура метод тапкам да. Ошол сыңар эле методдор издеп туруп, ошол жолдорун кылыш керек. Бул эми кесип тандоо албетте бүтүрүүчү класска келгенде эле актуалдуу болуп калып атат бизде. Бирок өнүккөн өлкөлөрдө бул бала бакчадан баштап, мүмкүн башталгыч класстан баштап, айтор 5-6 класска барганда мен ким болом деген нерсени аныктаганга бир система орноп калган. Бүтүрүүчүлөрдүн кулагына күмүш сырга, туура кесип тандап, келечегиңиздерди өзүңүздөр туура тандаңыздар деген сөз менен бүгүнкү эфирибизди жыйынтыктайбыз. Урматтуу меймандар, ыраазычылык билдирем, дагы бир ирет ишиңиздерге ийгилик. Берүүнү мен Каныкей Бозгунова алып бардым. Саламатта туруңуздар.